Яжуч жана Мажуч кимдер? Куран менен хадистерде айтылган эң сырдуу жана эң коркунучтуу коомдун бири. Алар пайгамбар Нухтун оолу Яфистин тукумунан тараган адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, алардын саны ушунчалык көп болот. Бир кишиге миңдеген Яжуч Мажуч туура келет. Хадистерде сүрөттөлгөндөй, алар майда бойлуу, жалпак беттүү, көздөрү кичинекей, териси саргыл кызыл болот. Чачтары коюу, мурду жапыз. Алар ордулор болуп көчүп, өз жолундагынын баарын кыйратат. Алар ырайымды да, күнөөнү да айырмалашпайт. Максаттары бир гана талкалоо. Илгери алар жерди бүлдүрүп, адамдарды кыйнап турганда, элдер Зөлкарнайндан айынан жардам сурашкан. Ал эки тоонун ортосуна темир жана чезден дубал тургузуп, Яжуч менен Мажучту камап койгон. Аллах Курани Каримде ушинтип айтат: ошондо алар өтө да, теше да алышкан жок. Кахф сүрөсү 97-аят. Ар күнү алар дубалды казышат, бирок түнү Аллах аны кайра бекем кылат. Бирок бир күнү алардын башчысы эртең иншаллах бүтүрөбүз деп айтат. Ошондо гана дубал мурдагы абалында калат. Алар дубалды бузуп, жер жүзүнө чыгышат. Толкун сымал жерди каптап, дарыяларды ичип түгөтүшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: алгачкылары Галилея көлүнүн суусун ичип түгөтөт. Кийин келгендер бул жерде суу болгон деп айтышат. Алар жердегилерди жеңдик, эми асмандагыларды багындыралы деп жебелерин асманга карай атышат. Аллах алардын жебелерин канга боеп кайра түшүрөт. Кийин болсо алар өздөрүн жеңүүчү сезишет. Ошондо пайгамбар Иса алейхиссалам момундарды чогултуп Тур тоосуна жашынат. Абал өтө оор болуп, алар Аллахка жалбарышат. Анан Аллах Яжуч менен Мажучтун мойнуна курт түшүрөт. Баары бир заматта кырылып жок болот. Жер жүзү алардын өлүктөрү менен толуп, чыт чыгат. Аллах чоң канаттуу куштарды жөнөтүп, алардын денелерин ташытып жиберет. Андан кийин жамгыр жаап жерди тазалайт жана берекелүү кылат. Ошондо Иса алейхиссалам доорунда тынчтык менен гүлдөп өсүү башталат. Аллах Таала бизди ошол күндөрдүн сыноосунан сактап